Дежурный оператор Абдуллаев. Бізде туннелде обстановка, погода күн ачык. Север жағында движение келатат, курзовой легковойлар. Юг жағы да күн ачык, движение легковой курзовойлар бардыгы келатат. Туннель без происшествия. Бийик тоолуу өлкөбүздө унаа жолдору аба ырайы катаал шарттарды жараткан ашууларды, капчыгайларды жана өрөөндөрдү аралап өтөт. Ушундай ашуулардын бири Төө ашуу. Төө ашууда узундугу 2900 метрди түзгөн, туурасы 6,2 метр, бийиктиги 4,5 метр болгон Хусейин Көлбаев атындагы тоннель жайгашкан. Бул объект стратегиялык маанидеги Бишкек-Ош унаа жолунун 129 чакырымында жайгашкан. Андыктан бул объект өтө кылдаттык менен көзөмөлдөнөт. Бул жакта артымда көрүнгөн камералар, булар туннелдин ичинде 30 камера бар. Анын сыртында 2 камера бар, онлайн көргөзүмдө көргөзүлөт. Ичиндеги камералар болсо, бул ичинде жүрүп аткан машинелер бузулуп калса, же жүрүп кетип атат, токтоп калат, ар кандай окуялар болот. Ошондо кандай десем, бизде бул жерде МЧСтин службасы бар. Ошолорго биз айттырып, жана ичине кирип туруп, эмне болду, машина бузулду, жокко, ошолорду билдирип, тигилер кирип алып чыгышат. МЧС служба. Узак жолго чыккан айдоочулар интернеттин жардамы менен Төө ашууда абал кандай экенин онлайн режим аркылуу биле алышат. Бул үчүн Смотри KG сайтына кирип, керектүү объектилерди тандап, ал жерде абал кандай экенин көрсө болот. Ичиндеги 30 камераны бул жерде службада МЧС, биз тоннельный служба, охранный отдел ушулар көрө алат бул жерде. А так сыртта көргөнгө алар көрө алышпайт. Туннелдин чыга беришинде эки жагында онлайн камералар бар. Аларды интернет жана сайттардан көрсө болот. Онлайн трансляциясы боюнча булар погоданы основной биринчи очурутта Төө ашууда кандай погода болуп атат, кар жаап атабы, күн ачыкпы, ошону караш үчүн. Элдер болсо жана жолдо жүргөндөр да көрүп, ошо жол ачыкпы, жабыкпы, кандай болуп атат, ошону карашып, жолго чыккандар бар болуп атат. Смотри KG деген сайттан көрсө болот. Узактыгы дээрлик 3 чакырымга созулган тоннелдин ичинде унаалар тынымсыз жүрүп тургандыктан, унаалардан чыккан газдар толуп калышы мүмкүн. Бул албетте туннелден өтүп жаткан унаалардын айдоочуларынын жана жүргүнчүлөрүнүн ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн. Эгерде тоннелде жол кырсыгы болуп калса, кырсыкка кабылган жарандардын газдын ашыкча концентрациясынан улам дем алуу органдары жабыркашы мүмкүн. Андыктан тоннелдин ичин улам желдетип туруу зарылчылыгы келип чыгат. Бизде бул туннел боюнча 11 вентилятор бар. Бул 11 вентилятор эки режимде иштейт. Автоматикалык режимде, кийин ручной режимде. Биз бул жерде жана движение көбөйүп кеткенде автоматикалык режимге коебуз. Ичинде вентилятор автоматически өзү направленияны таап туруп шамалдын. Ошол боюнча кошулат. Ушундай кездер болуп калат, жанагы ичинде шамал катуу эле болот, ылдамдыгы. Керектүү эле чыгарышта 3-4 вентилятор кошулат. Ошондо биз ручной режимге которуп туруп, керектүү вентиляторубузду кошобуз. Калган убакта ичи таза болгондо өзү автоматически өчөт. Бул вентиляторлар атайын датчиктер менен жабдылып, уулуу газдардын концентрациясын көрсөтүп турат. Качан гана туннелдин ичинде уулуу газдар көбөйсө, көрсөткүчтөр кызыл болуп күйөт. Эгер абанын курамы нормада болсо, анда жашыл белгилер күйүп турат. Бул көрсөткүчтөр мына өйдөңкү жашыл күйүп аткандар, булар 11 вентилятордугу. Бул немелер, датчиктер болсо, бул туннелдин ичинде 3 орунда датчиктер турат. Ошол кайсы жагы загазованность болгон болсо, ошол жагыныкы кызыл болуп күйүшөт. А так ичи таза болсо, жашыл болуп күйөт. Андан сырткары бул вентиляторларды атайын убакытка жана кубаттуулукка ылайыктап койсо болот. Болгону качан жана кайсыл тарапка, кандай кубаттуулук менен иштеш керек экендигин системага киргизип коюунун өзү жетиштүү. Загазованность бизде бул жерде основной движениянан зависит. Машинелер абеттен кийин көбөйө баштайт. Ошол убакта өзү автоматически полный вентиляторлор кошулат. Основной бизде чоң машинелер көп болгон үчүн ошондо полный вентиляторлор бардыгы иштешет. Бизде бул жерде свет өчүп калса, такта чоң генераторубуз бар.
генераторубуз автоматически өзү кошулат. Бул дагы ошо автоматиканын датчиги. Бул жерде сааты, жанагы календар немелери, бул жерде жана ичине кирип туруп, кандай десем, ичине кирип туруп бул жана контроль кылат да ушуну менен. Автоматикалык неме кошулушуну, вентилятордун аралыктарын ушул жерден кошсо болот. Бул ашууда атайын медициналык пункт жайгашып, ар түрдүү себептерден улам ден соолугу начарлаган жарандарга жардам беришет. ДТПдан тышкары күнүнө 15-тен кем эмес киши кайрылат. Аларга жардам беребиз. Баш оору, тиш оору, ич оору, ар кандай. После операция алып өтүшөт. Больницадан алып чыгып үйлөрүнө алып барышат. Же болбосо тетиринче үйүнөн Бишкекке республиканский больницага алып барып көрүнгөнгө алып өтүшөт. Анан бардык кайрылган адамдарга жардам көрсөтүлөт. Акыркы кездерде бул унаа жолунда жол кырсыгынан жабыркагандар абдан көп болуп жаткандыгын медайым айтып, адам өмүрүнө коркунуч келген учурларда күнү-түнү тынбастан колдон келген медициналык жардамын берип келишет. Акыркы 2 жылдан бери ушу ДТП аябай көбөйүп атат, машина көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Анан көбүнчө эле водительдер жаш балдар болуп атат. Ошол себептен ошо жабыркагандар абдан көп. Переломдор менен келишет. Переломдорго ошо биринчи жардамды көрсөтөбүз. Айдоочулар бийик тоолуу унаа жолдорунда жол жүрүү менен кооптуу участкаларда белгиленген аралыкты сактап, кышкы шарттарда керектелүүчү унаа чынжыры жана башка шаймандарды ала жүрүшү керек. 500 метрде обязательно аткарабыз. Эмнеде 2 машинанын ортосу 500 метр болуш керек. 500 метр менен жүрөбүз. Эми кеңеш кандай? Азыр кышка бирок дөңгөлөктөрүн да караш керек, зимдий дөңгөлөктөр салыш керек. Ошо эле септер болсо болду, калган жолду вовремя карашса, подсыпка олтурушса боло берет. Өлкөбүз тоолуу аймакта жайгашкандыктан табигаттын катаал шарттарында жол жүрүүдө белгиленген эрежелерди сактоо менен кырсыктан алыс бололу.